Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Urmattu ugarmanдар жана көрөрmanдар. Алла таалам барыбызга пайдалуу илим берип, биздин бала чакабызды элибизге, жерибизге, динибизге кызмат кылган балдардан кылган болсун деп баштайбыз. Урматтуу угармандар, көрөрмандар, сиздер жума кутбасы берүүсүнү угуп көрүп жатасыздар. Бүгүнкү биздин темабыз мугалим туурасында болмокчу. Себеби коомчулукта акыркы күндөрү мугалимди кадырлабай, барктабай, сыйлабай окуучулардын арасында мугалимди ушундай бир жаман абалда койгон көрүнүштөр көбөйүп баратат. Ошондуктан мугалим туурасында ошол окуучу жана ошол окуучунун үй бүлөсү туурасында сөз кылабыз. Алла таалам Кур'ан-ы Керимде мындай дейт: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ярфa'иллаху аллазина аману минкум валлазина утул илма даражат валлаху бима та'малуна хабир. Мужадала сүрөсүнүн 11-ci аятында Алла таала мындай деп айтып жатат: Алла таала силердин ичиңерден ыйман келтиргендерди жана илим алгандарды ушундай даражалуу бийик даражаларга көтөрөт. Алар үчүн ушундай даражалар бар. Алла таала силер эмне кылып жатканыңарды билүүчү, кабардар деп Алла таалам Кур'ан-ы Керимде айтып жатат. Бул жерде биз өзгөчө белгилеп айта турган нерсе валлазина утул илма даражат. Силердин араңардан илим алгандардын даражасы, кадыр баркы бийик. Алла таала аларды көтөрөт деп айтып жатат. Чындыгында бул жерде шариат илимини, адам арам, адалды билгендерди айтып жатат. Жана ошондой эле булардын арасында адамдарга жакшылыкты үйрөткөн мугалимдер дагы кирет. Ошондой эле ислам дининде эң эле биринчи башталганда Кур'ан-ы Керимде эң биринчи түшкөн аят Икра бисми раббикеллази халак. Алла тааланын ысмы менен баштагын, окугун деп эң биринчи сөз Икра деп башталган. Демек ислам дининде илим алуу бул зарыл нерсе. Жана илим алгандарды Алла таалам алардын даражасын көтөрөт. Жана Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде мындай дейт: Фадлул алими алал абиди ка фадлил камари лейлатул бадри ала саирил кавакиб. Ай толуп турган күнү башка жылдыздардын арасында кандай жаркырап, сонун болуп турат. Илимдүү адам, мугалим, алым жанындагы жөнөкөй эле ибадат кылып жаткан адамга караганда дейт, ошол ай толуп турган күнү кандай нурдуу болуп, кандай кооз болуп, кандай жакшы болуп турган болсо, илимдүү адам дагы ошондой деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып жатат. Дагы башка бир хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай дейт: Сахибул илми ястагфиру лаху куллу шейин хаттал хут фил бахр. Илимдүү адамга башында биз айттык, шариат илимини, адал арамды билген жана ошондой эле адамдарга, окуучуларга жакшылыкты үйрөткөн мугалимге жада калса деңиздин астындагы жаныбарлар дагы истигфар келтирип турат дейт. Демек урматтуу мусулман биртугандар, урматтуу көрөрмандар, угармандар, мугалимдин, алымдын даражасы ислам дининде ушундай бийик, жогору. Чындыгында ошол мектепте сабак берген, мешитте сабак берген мугалим, окуучу, молдо окуучулар үчүн жана үй бүлө үчүн үлгү катары көрсөтүлөт. Мектепке барган окуучу эжекесинен, агайынан жакшы нерселерди, жакшы сөздү, адеп ахлакты үйрөнүш керек. Бир эле маалыматты эле алуу эмес, балким ошол жерден адеп ахлакты, жүрүм турумду, ыйманды, тартипти тарбияндан мугалимден дагы алыш керек. Ошондуктан мугалимдин даражасы бийик болгон. Эгерде маалымат эле бериш керек болгон болсо, маалыматты бүгүнкү күндө интернеттен, телефондон деле алса болот эле. Бирок андай болбостон, ошол илимди жеткизүүчү, илимди берүүчү тирик жан, анын сезимдери, анын ою, жүрүм туруму, сөзү тирик болсун деп атайын мугалимге барып сабак алабыз, окуйбуз.
Demek mugallim bir gana malumat berүүчү emес, balkim anın okuwucunun tarbiyasın, жүрүm turumun, adep ahlagын tarbiyalay турган жана ошону менен биргеликте эле окуучунун руханий жагын дагы тарбиялай турган бул мугаллим экен. Адам өлгөндө артынан бара турган нерселердин бири бул жакшы бала ата энесине дуа кылып турган болсо, дуасы жетип, ага пайдасы, өлгөн адамга пайдасы тийип турат. Экинчиси садака жария. Үчүнчүсү ва илмин юнтафау бихи мин бa'дихи. Адам өлгөндөн кийин пайдасы тийип тура турган нерселердин бири бул пайдалуу илим таштап кеткен болсо, аркасынан адамдар пайдаланып, ошол илимдин пайдасы тийип турган болсо, ошол өлгөн адамга пайдасы тийет экен. Демек мугаллим өмүр бою канчалаган окуучуларды окутуп, аларга жакшы нерсени, эсепти, жазганды, адамды, адеп ахлакты, жүрүм турумду үйрөттү. Аларга сөзсүз түрдө ушул өткөндөн кийин алардын аркасынан ушундай жакшы иштер, сооптор жетип турат экен. Жана бул адамдарга жакшылыкты үйрөтүү, өзгөчө жаштарга үйрөтүү, окутуу бул пайгамбарлардын иши. Себеби Кур'ан-ы Керимде Алла Таала пайгамбардын жөнөткөндүгү туурасында айтканда, "Ва юаллимухумул китаба вал хикмата" деп аларга китепти жана хадисти, данышмандыкты үйрөтөт деп айткан. Демек, адамдарга жакшылыкты үйрөтүү бул мугаллимдин кесиби, бул пайгамбарлардын иши экен. Демек, бул жөнөкөй эле акча табыш үчүн, айлык алыш үчүн эле кызмат кыла турган нерсе эмес экен. Бул ибадат дагы болуп эсептелет экен. Жана башка бир аятта Бисмиллахир-рахманир-рахим, Кур'ан-ы Керимде мындай дейт: "Ва лaqad атайна Дауда ва Сулаймана илма". Биз Даудка жана Сулайманга дагы илим бердик деп Алла Таалам Кур'ан-ы Керимде айтып жатат. Демек, мугаллимдик бул адамдарга жакшылыкты үйрөтүү, окутуу бул жөнөкөй эле нерсе эмес экен. Даражасы бийик пайгамбарлардын иши экен. Демек, ушундай жогору, ушундай бийик, даражалуу адамды биз кор кылгандыгыбыз, сыйлабагандыгыбыз эч качан ислам дининде дагы, адеп ахлакка дагы эч кимисине туура келбейт экен. Бирок биз ушул жерде ошол окуучуга өткөнгө чейин мугаллим туурасында дагы сөз кылып кетелик. Мугаллим биз айткандай үлгү дедик. Окуучу үчүн дагы, анын ата энеси, анын үй бүлөсүнө дагы үлгү мугаллим. Ошондуктан бул жерде мугаллим чындыгында үлгү болгондон кийин колдон келишинче ошол окуучуга, ошол үй бүлөгө үлгү болуш керек. Кайсыл жактарынан? Адеп ахлагынан, жүрүм турумунан, сүйлөгөн сөзүнөн, окуучуларды аларга маалымат бергенде, алардан сураганда, аларды тарбиялаганда чыныгы үлгү болуш керек экен. Окуучуларга башынан баштап эле маалыматты эле бербестен аларга тарбияны дагы бериш керек экен. Иманды дагы үйрөтүш керек экен. Кудайдан коркконду, улууну урматтаганды, кичүүнү сыйлаганды ошол биринчи класстан эле үйрөтүшүбүз керек экен. Эмне эле ойго келгенде эле үйрөтүп башташыбыз керек экен ошол окуучуларга. Себеби бүгүнкү күндөгү биздин балдарыбыз мектептеги жаман окуялар, жаман көрүнүштөр бүгүн эле кокусунан келип чыгып калган жок. Ошол окуучу 7-чи, 8-чи, 9-чу класстын окуучусу биздин мектептерибизде окуду, 7-8 жыл окуду ошол жерде. 7-8 жыл билим алды, тарбия алды, эжекесинен сөз укту, агайынан сөз укту, үй бүлөсүнөн сөз укту. Демек, биз өзүбүз ушул жерде өзүбүзгө дагы бир аз карашыбыз керек. Туура, мугаллимди сыйлаш керек, караш керек, урматташ керек. Бирок биз 7 жыл, 8 жыл ошол окуучуга эмнени үйрөттүк? Ошол балага биз иманды бере алдыкпы? Адепти үйрөтө алдыкпы? Улууну урматтаганды үйрөтө алдыкпы? Эмне үчүн булар 7-чи, 8-чи класска жеткенде эле ушундай башкача көрүнүштө көрүнүп калды? Кокусунан болгон жок ал. Ошол жерде биздин мектебибизде окуду. Биздин эжекебиздин тарбиясын алды. Биздин агайыбыздын тарбиясын алды. Кокустуктан болгон жери жок. Анан ошону менен эле биргеликте ал жерде бир эле окуучу болгон жок. Окуучунун жанында бир нече башка окуучулар дагы турат. Эч кимиси тыйган жок. Балдар дагы тыйбай атат, кыздар дагы тыйбай атат. Кой, мугаллимди сыйлайлы, урушпайлы, мыскылдабайлы,
жүрөгүнü ортуp койбойлу деп жанындагы балдар дагы, кыздар дагы эч ким эскертүү берген жок, тоскон жок. Демек бизде чоң маселе бар ушул жерде. Ошол окуучу 7-8, 9 класска жеткенге чейин биз кандай тарбия бердик? Ушул жерде бир сыра карап чыгышыбыз керек. Демек биз окуучуга ушундай жаман абалга барып калбаш үчүн бул азыр мектептин ичиндеги эле нерсе. Кээ бирки тартылып чыгып калган эле нерсе. Бул жерде дагы биз көрбөгөн нерселер бар. Биз билбеген нерселер бар. Окуучулардын өз ара, ич ара болуп аткан нерселер бар. Бири-бири менен мушташкандыгы бар. Жаман жактарга барганда бар. Кыздардын арасында, балдардын арасында бузулуп кеткендери бар. Наркоманга, ичкиликке, чеккендикке белип кеткендер бар. Уурлукка белип кеткендер бар. Өздөрүнүн ичинде, өздөрүнчө башка аалам. Демек, урматтуу бир туугандар, урматтуу эжеке агайлар, биз ушул жерге дагы бир көз чаптырып, эмне үчүн ушундай болуп калды? Биздин окуучуларыбыз эмнеге 7-8 класска барганда ушундай абалга жетип калды? Бир андан мурунку 7-8 жылга бир көз чаптырып карашыбыз керек. Ошол окуучуга биз эмнени үйрөттүк эле, эмне үчүн мындай болуп калды эле деп, ушул жерге бир ой жүгүртүп, бир көз чаптырып, башкадан бир карап чыгышыбыз керек. Биз чындап эле ошол окуучуга маалымат деле бердикпи, же адеп ахлакты, ыйманды дагы үйрөттүк беле? Эгерде биз аларга маалымат деле берип койгон болсок, анда биз чоң адашуудабыз. Себеби адамды маалыматтын бардыгы эле ал адамды жакшы жакка алып кете турган нерсе эмес. Эгерде маалыматты алып, жакшы окуп, билгенден кийин бирок ал адамда ыйман болбосо, ал эң коркунучтуу адамга айланат. Бардык нерсени билет, англисчени билет, орусчаны билет, интернетти билет, бардык нерсени билет, бирок ал адамда тарбия, адеп ахлак, жүрүм турум, маданият жок болгон болсо, эң коркунучтуу адамга айланышы мүмкүн. Демек, ушул жерге бир сыра көз чаптырып, башкадан бир карап, жаш балдарыбызга биз адеп ахлакты, ыйманды, тарбияны, улууну урматтаганды үйрөтүшүбүз керек экен. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде мындай деп айтып жатат. Лейса минна ман лам юаджил кабирана ва ярхам сагирана ва яриф ли алимина хаккаху. Бизден эмес дейт. Биздин чоңдорубузду сыйлабагандар, урматтабагандар, кичинелерибизди сыйлабагандар жана аалымдарыбыздын, билүүчүлөрүбүздүн кадыр баркынын билбегендер бизден эмес деп пайгамбарыбыз айтып жатат. Биз балдарыбыздын кандай бир чоң көйгөйгө кабылып, болбой калгандан кийин анан молдого алып барбастан, андан кийин ушул психология илимини билгендерге алып барбастан биз алдын ала ошол окуучуга, балага үйрөтүшүбүз керек экен. Ошол улууну урматтаганды, кичүүнү сыйлаганды биз алдын ала кылышыбыз керек экен. Бала ууру болуп кеткенден кийин, жаман жакка берилип кеткенден кийин, ичкиликке берилип кеткенден кийин, ал больницага, бул больницага, ал молдого, бул молдого барып окуткандан көрө алдын ала окутуп, үйрөтүп, алдын ала тарбия беришибиз керек экен. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай дейт: "Таалламул илма ва таалламу лил илми сакината вал вақар ва таваду лиман татаалламуна минху." Илимди үйрөнгүлө дейт. Жана илим үчүн силер адепти, адеп ахлакты, урматтаганды, сыйлаганды үйрөнгүлө дейт. Илим үчүн. Илим алгандын эрежесин жана ошондой эле ва таваду лиман татаалламуна минху. Жана силер илим алып жаткан адамга кичпейли болгонду дагы үйрөнгүлө деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып жатат. Демек биз окуучуга, балага ушул нерселерди үйрөтүшүбүз керек экенбиз. Ага маалымат деле берип койбостон, анын жүрөгүнө биз отургузушубуз керек. Анын жүрөгүнө ушул нерселерди сиңиришибиз керек экен. Балага тарбия берүү, окуучуга тарбия берүү бир күндө, 2 күндө маалыматты берип коюу менен эч качан чечилбейт экен. 11 жыл ошол мектепте окуп атат. Эгерде ошол окуучу 11 жыл күнүгө кирген эжекесинен, агайынан ушундай сөздөрдү уккан болсо, сөзсүз түрдө ага таасир берет. Окуучуга күндүгө жакшы сөздү, жакшы тарбияны, эскертүүнү үйрөткөн болсок, ата-энеңди сыйла, мугалимди сыйла, Кудайдан корк, илимди окуганда берилип окугула, келечек силердин колуңарда, мамлекет келечек силердин колуңарда, биздин мамлекетибиз, улутубуз, келечек муун деп алардын жүрөгүнө ойготуп, аларга ыйманды, адеп ахлакты, тарбияны маалымат менен бирге беришибиз керек экен. Ошон үчүн биздин келечегибизди каалабагандар, биздин келечекте
күчtүү, жакшы мамлекет болушубузду каалабагандар биз айтканбыз 3 нерсеге өзгөчө көңүл буруп, 3 нерсени талкуулаганга аракет кылышат. Эң биринчиси үлгү боло турган адамдарды, эң биринчиси үлгү боло турган адамдарды жамандашат, шерменде кылышат, жаман көрсөтүшөт, мокожо кылып көрсөтөт. Андан кийин жаштар кимден үлгү алайын десе, жанагы алдыдагы үлгү боло турган адамдардын бардыгы коомчулукка жаман адам болуп көрсөтүлгөн, ууру болуп көрсөтүлгөн, эч кандай даражасы жок адам болуп көрүлгөндөн кийин эмне болот? Анан илимсизди, пайдасызды, жаман адамдарды, адеп аклагы жок адамдарды ээрчип башташат. Демек биринчи кимди бузушат экен? Үлгү боло турган адамдарды, аалымдарды, мугалимдерди талкалап жок кылышат экен. Экинчиси мугалимди. Эгерде мугалимдин кадыр баркы кетсе, сыйланбаса, окуучулар кимден сабак алат, кимден илим алат? Эч кимден илим албай калат дагы, илимсиз, тарбиясыз, адеп аклаксыз, маданиятсыз калат. Демек, экинчи нерсе мугалимдин кадыр баркын кетирет экен биздин душмандарыбыз. Үчүнчүсү аялда. Аялды үйдө бала тарбиялоочу деген статусуну алып ташташ керек. Аял деген зат көчөгө чыгып, иштеп, эркектер менен бирге иштеп, талаада, машинанын астында, май, кир, эртең кечке чейин базарда шундай болуп, баланы тарбиялоочу деген статусуну алып таштаса, анан булар максатына жетет. Ошондо бала үйдө дагы тарбия көргөн жок, мектепке барайын десе, мектепте дагы тарбия көргөн жок, башка бирөөнү көрүп үлгү алайын, оңолоюн, үйрөнөйүн десе, ал үлгүлүү адамдагы коомчулукка мокочо болуп көрүнүп калган. Ушул 3 нерсеге көңүл бурат. Демек, урматтуу угармандар, көрөрмандар, биз келечегибизди, өзүбүздүн келечек муунубузду, мамлекетибизди, өзүбүздүн маданиятыбызды, элибизди, жерибизди, динибизди сактап калайлы десек, ушул 3 нерсени биз сактап калышыбыз керек. Мугалимдин эң биринчи үлгүлүү адамдарды, аалымдарды, билгендерди, данышмандарды, алардын кадыр баркын сыйлап, сактап калышыбыз керек. Экинчиси мугалимдерди кадыр баркына, ордуна коюшубуз керек. Үчүнчүсү аялды ошол өзүнүн тарбиялоочу деген статусуна, ордуна коюшубуз керек экен. Ошондуктан урматтуу угармандар, көрөрмандар, биз ушул нерселерге өзгөчө көңүл буруп, сактап калбасак, биздин келечегибиз коркунучта экен. Буну биз өзүбүз азыр иш жүзүндө көрүп атабыз. Окуучуларыбыз, балдарыбыз кандай даражада кыйналып жатат, канчалык даражада тарбияга, таалимге, адеп акылакка суусап турганын ошол ата-энеге дагы бир аз кайрылып кетсек жакшы болот. Анфусакум ва ахликум нара. О иман келтиргендер, дейт. Демек, урматтуу азабынан, кыяматтагы дозоктун отунан сакташыбыз керек экен. Эгерде биз ушул эки нерседен сактайлы деп аракет кылсак, сөзсүз түрдө бул дүйнөдөгү кыйынчылыктан, шермендечиликтен, адамдардын арасында уят кылуудан дагы биз өзүбүздү сактайт экенбиз. Балабызга адеп акылакты, ыйманды, тарбияны беришибиз керек экен. Аларга биз алардын кардын тойгозуп, кийимин кийгизип коюу менен эле ата-энелик милдетибизди аткарып калдык десек, биз адашкан болот экенбиз. Аларга биз Кудайдан коркууну, улууну урматтоону, кичүүнү сыйлоону айтып, деп, үйрөтүп, иш жүзүндө көрсөтүшүбүз керек экен. Мугалимдин кээ бирки урушуп койгонун эле балага болушуп, мугалимди сотко берип, же болбосо качан болсо баланын аркасынан болушуп отуруп, ушундай күнгө жетип келип отурабыз. Мугалимдин эч кандай кадыр баркы жок. Бешара мугалим 24 саат даярданып келип, үйүндө даярданып, эртеси күнү дагы даярданып, окуучуга келип, ушу 1 сааттын ичинде ушул маалыматтарды жеткизип, окутуп, үйрөнүп алсын деп аракет кылып, ошонун арасында мугалимдин мээнетине баалабай, укпай, ойноп, эжекенин убактысын текке кетирсе, бир аз урушуп койгон болсо, эжеке менен урушуп, соттошуп, окуучуну дагы ошол өзүбүздүн балабызды жаман жакка тарбиялап, ошону менен эле биргеликте мугалимдин дагы шагын сындырып, мугалим эч качан ошол балага эми кантип элестетип коюңуздар, соттошуп, сен бир ооз сөз айтып койгондугуң үчүн деп
мугалимде урушуп, талкалап, эч качан ага жакын жолобой турган кылып койсок, кантип андан кийин ошол балага жакшылыкты үйрөтөт. Жанындагы дагы эч кимге бирөөгө сүйлөштөн коркуп калат да. Балким эртеге дагы бирөөсү келип сотко берсе эмне боламын деп. Өзү алган айлыгы бир аз эле болсо. Демек биз, урматтуу туугандар, балдарыбызга болушпастан, балдарыбызга жакшы тарбия үйдөн берелик. Мугалимди барып сыйла, эжекеңдин сөзүн угук, агайыңдын сөзүн угук деп үйдөн үйрөтөлүк. Анча-мынча урганына, анча-мынча урушуп койгонуна өзүбүз ошол нерсени бере албагандан кийин ага ыраазы болушубуз керек. Балага туура түшүндүрүп, балам, эгерде сен ушул нерсени кылбаган болсоң, мугалимдин акысы бар. Сени жакшы болсун деп атат. Сага жакшылыкты үйрөтөйүн. Ошол эсепти, жазууну, тилди үйрөтөйүн деп кыйналып жатат. Мен ата-эне катары өзүм колуман келбеген нерсени ошол мугалим берип жатат. Демек, балага дагы түшүндүрүп, эжекенин кээ бирге айткан урушканын, кээ бирге адеп тартипке чакыргандыгын туура кабыл алышыбыз керек экен. Жана бул жерде дагы бир аятта Бисмиллахир-рахманир-рахим Кур'ан-ы Керимде мындай дейт: "Ва'мур ахлака бис-салати вастабир алейха." Биз башында айтып өттүк, урматтуу ата-энелер, балдарыбыз бир жаман жерге келип, жаман нерсеге капталып калгандан кийин, жаман нерсеге кирип алып чыгара албай калгандан кийин, анан ошонун жол жобосун, чечүүсүн издеп, молдого карап издеп баштайт экенбиз. Балабызды ошол 11 жыл мектепте окуттук, 11 жылда окуткандан кийин, балким университетте окуса окуп, окубаса окубай эле турмушка чыгып, ажырашып кеткенден кийин анан молдого барып атабыз. Урматтуу молдо, менин балам ажырашып кетти, кызым ажырашып кетти, эмне кылсам болот эми деп барып атабыз. 11-ди бүткөндөн кийин балабыз Кудай сактасын, ичкиликке берилип кетсе, уурлукка берилип кетсе, наркомандыкка берилип кетсе, же болбосо оору сыркылып, бүгүнкү күндө жин оорусу менен ушундай жаман ооруларга чалдыгып калгандан кийин, андан кийин молдого барып издеп барып. Ушуга дем сал, Кур'ан оку, же болбосо ушундай кыл деп, кээ-биркилери бакшыга барса, кээ-биркилери жүрөк көтөргөнгө барат, кээ-биркилери жол ачканга барат. Ушинтип канчалаган акчасын кетирип, убактысын дагы кетирип, өзү дагы, баласы дагы ушинтип бактысыз да калып жатат. Демек, биз, урматтуу бир туугандар, балабызга ошол нерселерди алдын ала эле үйрөтүп койсок болбойбу? Тазалыкты, намазды, даарат алганды жашынан эле үйрөтүп койсок болбойбу? Качан ооруп калгандан кийин молдого барып издебестен, качан ажырашып кеткенден кийин, качан бир жини болуп калгандан кийин, качан бир жери иштебей калганын күтпөстөн ага чейин эле ошол баланы кичинесинен бактылуу кылып койсок болбойбу? Тазалыкты үйрөтүп, намазды үйрөтүп, даарат алышты үйрөтүп, кичинесинен эле туура жолго барганга, туура жүргөнгө, адам акысын жебегенге кичинесинен эле тарбиялап койсок болот го, колубуздан келет. Өзүбүз билбесек, алып барып тапшырып, үйрөтүп, чакырып, башка нерсеге англис тилин үйрөткөнгө акчаны берет экенбиз. Музыкага, бийлегенге үйрөнсүн деп акчаны төлөйт экенбиз, эч нерсеге карабыз. Эсепти билсин деп акча төлөйт экенбиз. Бирок ошо баламдын тарбиясы жакшы болсун, ыйманы жакшы болсун, адеби аклагы жакшы болсун деп акча сарптагыбыз келбейт экен. Бул биздин чоң катабыз, кемчилигибиз. Ошондуктан, урматтуу ата-энелер, биздин мойнубуздагы чоң жоопкерчилик ушул балдардын бул дүйнөсү дагы, акырети дагы ушул ата-эненин мойнунда. Эгерде ошол бала жакшы ишти кылган болсо, элине, жерине, динине кызмат кылган болсо, бул дүйнөдө дагы, акыретте дагы атасына, апасына алкыш сөздү, мактоону, соопту, ийгиликтерди, бактылуулукту тартуулайт. Ал эми тетирисинче бул дүйнөдө ичкиликке берилип, уурлукка берилип, элдин акысын жеп, мына көрүп атабыз, канчалаган миллиондогон элдердин мамлекеттин казынасына кол салып, шерменде болуп отурабыз. Бул кокустан болгон жери жок. Ошол жерде биздин ошол баланын ата-энеси бар, мугалими бар, ошол баланын чөйрөсү бар. Башка жактан, башка мамлекеттен келип түшүп калган адам эмес ошолор. Биздин мектепте окуган, биздин мугалимден сабак алган, биздин ата-энебизден сабак алган, тарбия алган. Ошол элдин акысын жеп шерменде болгон адам ошол жерде өзүнүн ата-энесине, мугалимине, мектебине, ошо өзү өскөн чөйрөгө сөз тийгизип жатпайбы? Бул эле дүйнөдө. Ал эми акыретте ал жерде канчалаган миллиондогон адамдардын арасында шерменде болот. Шерменде болгону азы кегенсип, азапка, өзүнү дагы, ата-энеси дагы азапка тартат. Алла Тааланын астында шерменде болот. Демек, урматтуу ата-энелер, биз
baldarыбызга ушундай оору сыркоолордон, бале апаттардан алдын ала жакшы тарбия берип, аларга ыйманды, адеп ахлакты тарбияны үйрөтүшүбүз керек экен. Ошон үчүн Алла Таала Кур'ан-ы Керимде дагы бир аятта мындай дейт: "Юсикумуллаху фи ауладикум." Бала чакаңарды силерге Алла Таала осият кылат деп айтып жатат. Ушуларды карын тогозуп кийгизип койсоңор эле болду деген сөз эмес бул. Ал дагы жедирген, ичирген дагы бир, андан да зарыл болгон нерсе алардын тарбиясы, адеп ахлагы, жүрүм туруму, анын жүрөгү, анын ыйманы, анын руханий байлыгыны биз карашыбыз керек. Жөнөкөй эле бир мисал келтирип айтайлык. Бир адам бир жерге бир бизнес кыламын деп 10 жыл, 20 жыл мээнет кылып, акчасын кетирип, өмүрүн кетирип, ден соолугун кетирип, 10 жыл бир жерге кызмат кылгандан кийин ошол зданиясы, ошол бизнеси бузулуп, жабылып кеткен болсо кандай кайгырат? Ыйлайт да, көзүнөн жаш эмес кан чыгат. 10 жыл, 20 жыл ушул жерге мээнетимди кетирдим, күчүмдү кетирдим, убактымды кетирдим, ден соолугумду кетирдим. 10 жылдан кийин ушул менин мээнетим текке кетип, бүгүн ушинтип өрттөнүп кетти, же болбосо бузулуп кетти, бизнесим ишке ашпай калды деп кайгырат. Бул бир кайра ордуна келе турган нерсе. Балким башка жактан жакшы бир иши жол ачылып кетип, ошол акча ордуна келиши мүмкүн. Бирок элестетип коюңуздар, баласыны 20 жыл, 30 жыл, 40 жыл тарбиялап, үйлөп, бала чакалуу кылып, андан кийин ошол нерсенин мөмөсүнөн көрөйүн десе, баласында ыйман жок болсо, адеп ахлак жок болсо, элдин акысын жесе, бирөөнүн акысын жесе, ата энесин сыйлабаса, карлар үйүнө таштап кеткен болсо, аялдын артынан ээрчип кетип калган болсо, кандай өкүнүчтүү. 20 жылдык, 30 жылдык мээнетибиз кайда кетти биздин ата эне? Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, биз ушул нерсеге көңүл буруп, ооруларды, бали апаттарды алдын ала биз дарылашыбыз керек экен. Өзгөчө бүгүнкү күндө биздин балдарыбызга ушундай тарбияны, аз курууну өтө көп болуп жатат. Интернеттен, башка жактан, ал жактан, бул жактан эркиндик деген ат менен жаман нерселерге, жаман жака биздин балдарыбызды, кыздарыбызды тартканга аракет кылып жатышат. Ошон үчүн биз бул нерсеге өзгөчө көңүл буруп, бала чакабызды, үй бүлөбүздү бул дүйнөдүн жаман сөзүнөн, жаман көзүнөн, бул дүйнөнүн азабынан сактайлы жана акыреттин тозогунан сактайлы деп айтмакчыбыз. Жана дагы бир өзгөчө нерсе, урматтуу ата энелер, биз балдарыбызга көп дуа кылышыбыз керек. Балдарыбызга ийгиликти, жакшы нерсени кичинесинен ар дайым дуа кылышыбыз керек экен. Жаман нерселерди дуа кылбастан, жакшы нерселерди тилеп, Алла Тааладан, Кудайдан сурашыбыз керек экен. Ошон үчүн көптөгөн аяттарда, хадистерде келет: "Робби хабли минас салихин." Мен балдарымды жакшы, салих, жакшы балдардан кылгын дейт. Жана менин келген урпактарымды жакшы кылгын деп Алла Тааладан көп сураш керек экен. Чындыгында ошол дуа дагы жөндөн жөн келип чыкпайт. Акыттын үстүндө ишленген, кылынган дуадан ал дуа кабыл болбойт. Арам нерселердин үстүндө дуа кылынган дуа кабыл болбойт. Өзүбүз дагы Алла Таалага кайтып, өзүбүздүн ошо бала чакабызга жакшы дуаларды кылып турушубуз керек экен. Бул аятта айтып жатат. Бул дагы дуа. Робби жаални мукимас салати ва мин зуррияти. Мен, я Раббим, менин намаз окуучулардан жана менин үй бүлөмдү, бала чакамды дагы намаз окуучулардан кылгын деп Алла Таалага дуа кылып кайрылып жатат Ибрахим алейхиссалам. Дагы бир өзгөчө Ибрахим алейхиссалам дуасы: "Важдубни ва банийя ан нa'будал аснам." Өзүнүн үй бүлөсүнүн келечегин ойлоп, Ибрахим алейхиссалам дуа кылып жатат. Мени жана менин бала чакамы таштарга, туш келген нерсеге сыйынып калуудан өзүң сактагын деп. Демек, урматтуу ата энелер, биз өзүбүздүн балдарыбызга жакшы нерсени, жакшы тилекти азыртадан алдын ала Алла Тааладан сурап, дуа кылып алышыбыз керек экен. Ошондо Алла Таала биздин өзүбүздү дагы, бала чакабызды дагы жаман абалга койбостон өзү Алла Таала өзү сактайт экен. Эң негизги нерселердин бири ушул дуа, анан экинчиси биз тарбия бергенде, ошо айткан сөзүбүзгө дагы көңүл бурушубуз керек экен. Аларды чакырганда, алардын атын айтканда, аларга бир сөздөрдү айтканда дагы итаат кылышыбыз керек экен. Өлүгүр деп, өлүмүн тилеп дуа кыла берсек, ошондой болуп калышы мүмкүн экен. Жаман сөздөрдү, кандай жаман сөздөрдү айткан болсок, ошол балдарыбызга ошол нерсе жетип калышы мүмкүн экен, урматтуу ата энелер. Ошон үчүн Алла Тааладан биз сурап кетебиз, биздин бала чакабызды Алла Таалам
элибизге, жерибизге, динибизге кызмат кылган балдардан кылган болсун. Алла таалам барыбызды эки дүйнөдө шерменде кылбасын. Биздин бала чакабызды Алла таалам кыямат күнүндө бизге тажы кийгизе турган, бул дүйнөдө дагы, акыретте дагы биздин жүзүбүздү жарык кыла турган балдардан болсун деп Алла Тааладан сурап кетебиз. Урматтуу бир туугандар, биздин убактыбыз дагы бүтүп бара жатат. Кийинки берүүдөн кайрадан жолукканча саламатта калыңыздар. Алла Таалам бүгүнкү жума күнүңүздөрдү берекелүү кылып, кылган дуа тилектерибизди Алла Таалам кабыл кылсын деп Алла Тааладан сурап кетебиз. Кайрадан жолукканча саламатта калыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh.